Ассаламу алейкум. Урматтуу биздин каналдын катталуучулары, урматтуу Москвада эмгектенип жаткан бир туугандарым, саламатсыздарбы? Видеого лайк басып, группалар менен бөлүшө кетиңиздер. Буйруса, Нурсултан тууганыбыздын роликтерини, кыска роликтерини барыңыздар көрдүңүздөр окшойт. Чындыгында мага деле мындай кызыктуу болуп жүрдү эле. Баягы банкага ириңдер аккан роликтер көрүп жүрдүңүздөрбү? Ошол тууганыбызга бир ниет кылып койдум эле. Мына Кудай таалам сүйлөшүп мына бүгүн жардам аткан келип турабыз. Гаймарити барлар, сууга өтүп кеткен бир туугандарга жөнөтүп коюңуздар. Чындыгында пайдалуу экен. Белгилүү мушкерлер могу биздин желекти көтөрүп жүрүшөт. Белгилүү спортсмендер ушул жерден келип массаждарын алып, ушул жерден лечение алышат экен. Бул жердин эң эле ыңгайлуусу, бул жерде массаж алып бүткөндөн кийин, хижам алып бүткөндөн кийин бул жерде жуунуучу дагы жери бар экен. Бул жерде эжекебиз дагы кызмат көргөзөт. Эжекелер келе турчу болсо, могу жерде бекитип коет экен, могу жерден тосуп. Бул жака аялдар жака эркектер аралашпайт экен. Андыктан жазылып келиңиздер. Толук маалыматты Нурсултан тууганыбыз өзү айтып берсин. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Иштериңиз жакшы тууганым? Жакшы. Алтастар кыйналбай? Алтабыз да калса. Достор, ассаламу алейкум. Менин атым Нурсултан. Москвада 1,5 жылдан баштап уже массаж хижама менен алек болуп келатам. Кудай кааласа биз хижаманы көбү башка алып, баш ооруп турган болсо, чачың кырып кел дейт. Биз чачты кырбай эле, канча узун болбосун, жок. Узун болсун ана? Узун болсо да алабыз. Аял кишилердикин да кырбайбыз, плюс эркектердикин. Көп жерде ошондой негизи. Көп жерде 10 мастерге барсаңыз 8 осу кырып келгиле дейт да. Хак. Бизге хижама мисалы 2500 турат туугандар, ага разогревательный массаж кирет, плюс банкасы кирет. Банкасын көрсөтүп кое турган болсок, бизде ушундай одноразовый болот. Бул жерге ар бир кардар келгенден кийин банкасы ыргытылат. Чогуу берилбейт, набор жок. Мен ага каршымын өзүм. Себеби биздикилер 1 жылдан деле келгенден кийин набор менен келсе, кээде жыттанып кетет, тазаланган эмес да. Ыргытып эле таза колдонгула дейм да. Ал хижама бас ушундай. Ден соолукка келгенде 500 рублду мындай ойлонуштурбай, негизи элечи ден соолукка кийин аябаңыздар. Анан 2,5 миңдикке ошолор келет. 2,5 миңге. Негизи массаждын канча түрү бар сиздерде? Бизде массаждын классический, спортивный бар, баночный, аппаратный, базальтовый камни деп коет, ысык таштарды коебуз. И плюс огненный массаж, бул суук чыгаранга. 2500гө бизге путтан баштап аягына чейин, баштан аягына чейин массаж кылынат. Ага мен баночный колдоном, ысык таштарды коем. Банка коебуз. Банкаларды коем, ысык таштарды коем, аппарат менен плюс ручной болот да. Анын баасы 2500, ал 1 саат. Хижама кошулсачы мисалы ошол. Хижама кошула турган болсо, комплекс деп коет, ал программаны жакшы айттыңыз. 2000 массаж болот, 2000 хижама болот. 1 саат 4000 болуп калат. 1 саат массаж кыласыз и 1 саат хижама болот. Кол менен алынат. Кол менен негизи аябай жакшы, көбү жакса дагы керек. Аппаратка караганда жаман сөөгө чейин жетет да. Колдук жакшы. Ошондой эле бизде огненный массаж деп коет, суук чыгарганга, путтум ооруду, тизем какшыды дегендер туугандар. Анын баасы 3000 болот. Ага биз общий массаж кирет. Одан кийин 1,5 литр спирт жагылат полотенцаларда, жагып от огненный массаж. Анан биз өчүрүп тамызып турабыз. Адан кийин разогревающий маздар бар, ысык муундарга, тизелерге, тапандарга, жондорго, көкүрөк, жондорго кое турган маздарды. Аны биз койгондон кийин адамды жарым саат жаткыздырып коебуз. 1,5 саат убакыт кетет. Ага 3000. Ошондой эле бизде лечение гаймарит бар туугандар. Ошону жакшы угуп туруңуздар мына. Көбү бизде прокол кылып кыйналып жүрүшөт, дары ичет, дагы деле кармап кала берет да. Бизден Кытай медицинадан алынып келинген, Бишкекте өзүм Юнгда барып окуп келдим. Ал жерде биз баасы 15000 болот. Гаймар леченияныкы 3 күндүк. Ага биз 2 күн 1 сааттан массаж кылынып, огненный массаж болот. Бетибизге, жүзүгө и плюс жондорго разогревающий маздарды коебуз. Анын жаккан себеби сууга өткөндөргө жакшы да, пешенегеч. Гаймарит бул именно сууга өткөндөн болот. Ошону чыгарганга биз шапка кийип жүрүш керек ошону. Жуулураак жүрүңүздөр. 3-чү күнү саат 10дорго келе турган болсо эрте менен порошок үйлөйбүз, атайын ал порошок Кытайдан келген. Ириңди алып чыга турган порошок деп коет. Жанагы роликтер көрүп жүрөсүз го, муну кылып куюлуп түшкөн ошо порошокту. Процедура 15000 болот экен. 3 күн келет. 3 күн келет да. 3-чү күнү биз порошокту үйлөгөндөн кийин офисте 10дон баштап 6га чейин, 7ге чейин ириңди агыздырып, ушу жерде турабыз туугандар.
офис жылуу, ыңгайлуу. Бул жерде шырма да коебуз, аял кишилер келсе эч ким көрбөйт, кыжаат болбоңуздар. Калоочуларга чай менен кофе, конфеттер бекер берилет мына. Кофейня бар, за счет заведения деп коет ал жерде. Баары биздин. Адрес ошол метро Чкаловская, Курская метронун жанында экен. Ооба, таксистерге дагы, курьерлерге дагы ыңгайлуу. Парковкадан киресиздер. Сатына бирөө 200дөн экен, ачыгын айтыш керек. Мен ал сиздерге 2,5 миң сомдук арзан бир сеансына бир өтүп берейин. Негизи желкелер уюп, аябай кыйналып калдым эле. Аябай жакшы болду. Жакшы комментарий жазыпсыздар, группалардан бөлүшүп кетиңиздер анда. Я, бисмилла. Достор, биздикилер көбү таксиде иштейт го, жумушта эркектер, көбүбүздүн башыбыз ооруйт. Бул жерден биз баш ооруган себеби трапеция деп коет могу жердечи. Ушул жерибиз уюп калат. Ушул жерден көп иштейт. Плюс мойнубуз жак көп талыйт да, кан анча барбай калат. Ошондуктан баш оору көп ушул жерден болот. Азыр биз разогревательный массаж кылып, плюс банкаларын да коюп беребиз. Желкелер негизи жаман уюп калды эле да. Ох. Көп учурда мен машинада көп жүрөм. Ой. Канча жыл окудуңуз өзү? Буга мен 1 ай окугам. Келтирип коет экенсиз. Талып койгон эле да. Көп баш ооруганда ошо. Желкелерибиз трапеция. Менимче көбүнесе ошо желкелер көп уйут. Мен агаларымды дагы байланышыңыздар, мына номерларын коюп койдум. Адрестерин жазып койгонмун. Иштөө убактыңар кандай ошондо? Биздин график работы 10-дан 10га чейин без выходной. Бирок записка карайбыз туугандар. Ручной массаж кол менен кылып бүткөндөн кийин ушинтип аппарат менен да дополнительно жибитип алабыз туугандар. Молор көп талып көп уйут да. Вибрация кылып жакшы расслабление берет. Жакшы эле тууган, оорутпайлы. Жыргап атам. Достор, биз ручной массаж кылып бүткөндөн кийин аппаратны кылдык. Аппараттан кийин баночный массаж кылабыз. Бул баночный массаж эмнеге жардам берет десеңиздер, уже бул жактан кардарыбыздын кожасы көтөрүлдү, кызыл боло баштады. Кровотечение жакшы болот да. Биз омуртканын жанындагы кармап турган мышцаларды дополнительно ушинтип бошотобуз. Бул ошого өтө сонун жардам берет. Азыр биз бир эле техниканы колдонуп койбойбуз. Буга ушундай ручной, аппаратный, баночный и акырында дагы ысык таштарды. Достор, биз бул акыркы процедурасы ручной массаж, аппаратный, банка коюп бүткөндөн кийин ысык таштарды коебуз. Бул базальтовый горячий камни деп коет. Бунун денеге берген пайдасы адамды успокаивать этет. Канды дагы улучшать этет дополнительно. Плюс өзүбүздүн мээбизге, денебизге мынандай тынчтык алып келет да. Бул ысык өтө жагымдуу таштар туугандар. Керемет экен. Керемет экен. Мен мындай сүйлөп айтып жеткизиш аябай кыйын. Муну банкадан кийин аябай керемет экен, ошол жанагы жерге койсочу. Биз азырда 10-15 мүнөт турат. Салдыртып жаткызып коебуз кардарыбызды. Эч нерсе оюма келбейт ачыгы. Башымда ошончо ой түйшүк бар негизи. Жыргап калдым. 3 күн бою келген болсоңуздар, мына мынтип оттор жагылат экен. Анан 3-күнү гаймариттер, ириңдер баардык куюлуп түшүп, Кудай кааласа дарыланып кетесиздер. Мен аябай жеңилдеп калдым, өзүм боюнча айтсам. Желкелерим чындыгында уюп болбой калды эле. Рахмат. Колуңуз дарт көрбөсүн. Ишиңиздерге ийгилик. Ар дайым элдин кызматында жүрө бериңиз. Мына 10 күндүк эс алууларда келип ден соолукка кам көрүп кетиңиздер. Иштөө убактыңыз кандай болуп калды? Биздин график 10-дан 10га чейин. Без выходной. Без выходной. Записка карап, запись менен келе берсеңиздер болот. Анча-мынча туугандарыбыз саат 10-да чыгышы мүмкүн, же 9-дан чыгып келгиче 10 болуп кетет. Ошол убакта жазылып койсо биз эми күтүп 11ге чейин, 12ге чейин иштеп кете беребиз. Записка карайбыз туугандар. Ишиңиздерге ийгилик. Ар дайым
тынччылыкта, аманчылыкта жүрө берелик мекендештер. Видеого лайк басып, группалар менен бөлүшүп коюш эсиңиздерде чыкпасын. Дагы бир жолу рахмат. Аябай жыргадык. Жакшы. Көрүшкөнчө мекендештер. Туугандар, анан дагы кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелер болуп, издеп аткандар болгон болсо, ишеничүү адамдар таппай аткандар болгон болсо, мен сүйүнөган номерлерин коюп коёмун. Дакан сайдайт кеңинен 3 ай коюп берет. Чыкпай туруп чорундан базадан текшерип берет. Альфардтар менен кенен кесир барып келесиздер. Номерлерин коюп коюм ушул жерге. Сүйүн кирди чыкты деп.